Эди аргасыздан кайсы бир көз карашты коргоо дейт акын. Маселен, мага эле Аскар Дүйшөнбиев деген акыны Шымкентте казактын ырдаганда, жеримизден атылып мунайымыз берип жатыр төбөдөн Кудайымыз, кыргыз бабам сендерге эмне болду, басында насып түштү, убайыңыз. Жаныңда байгершилик казак турса, мухиттин ар жагында жашап жаткан Америкадан да карыз сурадыңыз. Чындыгын ала турган болсо кийинки туура да. Жалган беле биз ошол чындап эле ушундай болуп аткан. Жер чын эле мунайын иштетип алып, башка нерселерин ишке салып, казактар экономика жагынан бизден озуп турган жалган беле. Чындык. Бирок болбой эле коруп атпайбы мен? Коруп атам да. Минтип атам да. Ой, рызкыны бөлгөндө ушу эки бир тууган эл экенбиз, казакка чөлдү бериптир, мунайга жакын болсун деп, кыргызга тоону бериптир, Кудайга жакын болсун деп. Ал жерден Кудайга жакын боло калып атканым бул жөн эле бир айла кеткендеги зашты. Бир жагынан караганда кайындайдыр бир касиеттик деңгээл менен караганда чындыкта. Казак кыргыз бир тууган, киндик кесип кир жууган, рызкысын бергенде казакка түздү бериптир, мунайга жакын болсун деп, кыргызга тоону бериптир, Кудайга жакын болсун деп, казакка чөлдү бериптир, темирге жакын болсун деп, кыргызга кырды бериптир, теңирге жакын болсун деп, биз бата берип келебиз, силердин байлыгыңар толсун деп.